Оды Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Эл аралыкчыны спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Канаданын эң эри Торонто шаарында куралчан адамдын огунан 2 киши өлдү, 14 адам жаракат алды. Кыргыз коомчулугу чыгаан журналисттен айрылды. Көптөгөн эл аралык сыйлыктардын ээси, Азаттык күн алгысынын кабарчысы Улан Эгизбаев 28 жашта болчу. Пакистан алдыдагы шайлоодо аялдардын добушу үчүн өнөктүк жүрүүдө. Эскиден калган көз караш өзгөрдүбү? Канаданын эң эри шаарындагы кызуу көчөлөрдүн биринде куралчан кишинин огунан 2 киши мерт кетти, 14 адам жаракат алды. Алардын бирөөсүнүн абалы оор. Кол салуу Торонтонун грекиялык аймагында жекшемби күнү кечинде эл кафе барлардан чыгып жаткан убакытта болгон. Дем алыш күнү Торонто шаарынын көчөлөрүндө ок атуулар болду. Башында фейерверк атылып жатат деп ойлодум. Кичине тынуудан кийин кайра атыла баштады. Эмне болуп жатканын түшүнгөн жокпуз. Эл бизди карай чуркап келе жатканын көрдүк. Ошондо алар менен кошо башка көчөгө кача баштадык. Жергиликтүү медианын айтымында ок чыккан жерде кафе-ресторандар көп болгондуктан ал жерде эл көп жүрөт. Так мен жашаган жерде ок атуулар болду. Ок чыгарган киши баш аягы 14 кишини атты. Ал өзүн өзү өлтүргөнү айтылууда. Ушундай каргашалуу окуя биз жашаган жерде орун алат деп эч күтпөйт экенсиң. Мындай окуялар эч болбошу керек эле. Мен элди сабырдуулукка чакырам. Ал эми полиция албетте өз кызматын кылып жатат. Шаардын бир нече көчөлөрүн аралап, бул куралчан киши эмне себептен жөн жай тургундарга кол салганы азырынча белгисиз. АКШга салыштырмалуу Канада тынч өлкө, бирок тилекке каршы Торонтодо ок атуулар көбөйүүдө. Бул жылы 200 ок атуу учурлар катталып, алардын 20сы өлүмгө алып келди. Жергиликтүү бийлик тургундарды бул кылмыш тууралуу өз алдынча тыянак чыгаруудан алыс болууга чакырууда. Тергөө иштери уланып жатат. 22 июлда Азаттык күн алгысынын алдыңкы кабарчысы Улан Эгизбаев каза болду. Медэкспертизанын тыянагында ал Ысык көлдө сууга чөгүп каза тапканы айтылган. Улан ата-эненин жалгыз уулу, кесиптеши Сапаргүл Абдинабиеванын сүйгөн жары. Наристе баласы төрөлгөнүн көрбөй кетти. Бүгүн анын кесиптештери эскерүү жыйынын өткөрүштү. Өлкө жетекчилери журналисттин жакындарына жана кесиптештерине көңүл айтышты. Уланбек 28 жашта эле. Ал кыргыз коомчулугуна социалдык темадагы даректүү тасмалары жана курч журналисттик иликтөөлөр менен белгилүү болгон. 2016-жылы Кочкорлук майып окуучу жөнүндө тарткан Кыял даректүү тасмасы интернет Оскар аталган Webby Award сыйлыгын алган. 25 жылдан бери Түп районундагы Долоң кыштагынан Жылдыз айылына чейин атчан барып келип иштеген карапайым мугалим Кеңешбек Шоруков тууралуу Жол деп аталган тасмасы Нью-Йорк фестивалынын күмүш медалына татыктуу болгон. Тасманын каарманы Кеңешбек Шоруковго бул тасмадан кийин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими наамы ыйгарылган. Соңку айларда эле Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө саясатташкан мумия, бажыдагы уурлук жана көрүстөндөгү коррупция сыяктуу жемкорлукту ашкерелеген курч жана так маалыматтуу материалдары коомчулукта чоң резонанс жаратты. Бул өлкөдөгү тайманбас журналисттик иликтөөнүн өрнөгү да болуп калды. Уланбек Эгизбаев эмгек жолун 2012-жылы жаңы агым эркин гезитинде кабарчылыктан баштаган. 2013-жылы ал Азаттык медиа мекемесине жоопту сыналгы журналисттик кызматына кабыл алынып, өмүрүнүн соңуна чейин үзүрлүү иштеди. 2016-жылы президенттин ардак грамотасы менен сыйланган. Коомдук сайттарда Уланбек Эгизбаевди эскерген миңдеген билдирүүлөр жазылып,
жакындарына көңүл айтып жатышат. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Иран Америкага коркунуч келтирсе, ал тарыхта болуп көрбөгөндөй жабыркайт деп жазып чыкты Твиттеринде Американын президенти Дональд Трамп. Буга чейин президент Рохани Иран бирөө менен согушса, ал бардык согуштун акеси болот деп билдирген. Май айында Ирандын өзөктүк иш аракетин чектеген келишимден чыгып кеткен АКШ эми кайрадан Иранга каршы санкция салууда. Өткөн аптада Кытайлык Чаңшeng биотехнология компаниясы кутурма илдетине каршы вакцинасынын маалыматын бурмалаганы ачыкталгандан кийин вакцина чыгарган Кытай компанияларынын акциялары кескин төмөндөдү. Бирөө жабыркаганы тууралуу маалымат жок болгону менен Кытай премьери Ли Кэцян күнөөлүүлөрдү катуу жоопко тартууга үндөдү. Япония Токионун жанындагы Кумагая шаарында болуп көрбөгөндөй жогору 40,1 градус аба температурасы катталды. Бир нече апта бою Японияда күн ысык болуп, 10дон ашын адам мерт кетти. Миңдеген киши бейтапканага түштү. Кошмо Штаттарында дарыларды көзөмөлдөгөн мекеме безгектин кайталанган түрүн бир доза менен айыктыргандарыны чыгарууга уруксат берди. Тафинокин малярия илдетине каршы 60 жылдан бери чыгарууга уруксат берилген биринчи жигердүү дары экени айтылууда. Учурдагы дарыларды 14 күн катары менен алыш керек. Пакистанда парламенттик шайлоо өтөрүнө 2 күн калды. Пакистандык аялдар тарыхта биринчи жолу шайлоо жыйынтыгына олуттуу таасирин тийгизиши ыктымал. Өлкөдө аялдарды катталууга, добуш берүүгө үгүттөп, аларды саясий жараянга тартуу өнөктүгө жүрүүдө. Хамида Шахид тарых жаратууда. Ал Пакистандын Дир аймагында парламенттик шайлоого катышып жатат. Бир учурда Дир аймагы талиптердин көзөмөлүндө болуп, аялдардын укуктары чектелип, аялдарга добуш берүүгө тыюу салынган. Аялдарга добуш берүү эмне үчүн жана канчалык маанилүү экендигин түшүндүрмөйүнчө жагдай оңолбойт. Дир аймагындагы аялдар эми түшүнүп калды. Анан мен аялдар добуш бере алса, эмне үчүн шайлоодо талапкер боло албайм деп ойлоно баштадым. Хамда Шахид колдоо тапты. Өткөн жылы Пакистандын шайлоо комитети бир дагы аял кишинин добушу жок болгондуктан Дирде өткөн шайлоонун жыйынтыгын кабыл алган эмес. Анда добуш бергендердин кеминде 10% аял киши түзүшү керек деп айтылат. 1962 жылы шайлоо учурунда аялдар тууралуу талаш тартыш чыгып, ошондон бери аялдарга добуш берүүгө тыюу салынган. Дурнал аймагында жашаган бул аял добуш бергиси келет. Бул абдан көйгөйлүү маселе болгондуктан ал жүзүн жашыруун кармоону суранды. Биздин айылдагылар жубайларын добуш берүүгө жөнөткөндү жактырышпайт. Бул салтка айланып деле калды. Шайлоо комитети өзгөрүүлөрдү киргизди. 3 миллиондон ашуун аял шайлоочу катталды. Добуш берүүчүлөрдүн кеминде 10% аял болмоюнча жыйынтыкты расмий түрдө кабыл албайбыз. Талапкерлер аялдар добуш берүүгө тыюу салынганын колдобогону менен жагдайды өзгөртүүгө эч аракет кылган жок. Мындан ары аялдардын үнүн басуу оңой болбойт. Эми спорт. Арсеналдын жарым коргоочусу Месут Озил мындан ары Германия үчүн ойногусу келбегенин билдирди. Анын айтымында командасы утса, ага германиялык адамга жасагандай мамиле болгон. Утулуп калса, ага мигрант катары карашкан. Германия дүйнөлүк чемпионаттан чыгып калганда Озил аны жек көргөн, коркуткан каттарды алган. Теги түркиялык Озил түрк президенти менен сүрөткө түшкөндө катуу сынга кабылган. Льюис Хамилтон айдоо эрежесин бузгандыгына байланыштуу тергөөдөн кийин Германиянын Гран-при сыйлыгын сактап калды. Хамилтон дөңгөлөктөрүн алмаштыруу чечимин четке кагып, чөптүн үстү менен кесип өтүп, кайра трекке туруп алдыга озунган. Ал жеңишинин натыйжасында чемпионаттагы атаандашы Себастьян Веттелден 17 упай алдыга чыккан. Спорт менен жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. BBC Кыргыз Чекит.com сайтыбызга баш багыңыздар. Кайрадан ободо жолукканча саламатта туруңуздар.